Биринчиден, мен сунуштардын аягында айтайын. Эң биринчи мен айтып кетерим, бир да эң жакшы сөздөр айтылды. Бирок биз мындай кылалы да, действительно мен жана сунушту мен да бияна киргизип койдум да. Биз бүгүнкү мыйзам талкуулоо менен илимий конференция аралашып жибердик да. Ошондон илимий конференция туугандар, табыкчылар, аны өзү отдельно өткөрөлү да, жазга жуук убакыт болгондо бул жерде көп сөз бар да, талкуулоочу көп сөз бар экен да. Мынакей бир спордо болуп атат, талаш тартыш болуп атат. Илимий конференция өткөрүш керек. Менин сунушум. Туура. Жазга жок. Анан бул биринчи, экинчи маселе. Ошол конференция жана бүгүнкү курултайды азыр билесиңер да, илим өнүккөн, онлайн кылып ачык кылып турган көп талаптар келе албай калды, кабыл алып атышат. Нарындан, региондон келип алгандар онлайн кылып койсок да жакшы болот эле да. Келе албай калгандар, алар ошо үйүнөн соткасын карап туруп, катышып, деп биз эмне жөнүндө талкуулап ошо укуп алып жакшы болот эле да. Аябай сонун. Ошону колдонуш керек. Сиз өнүгүп атпайсызбы? Бул экинчи сунушум. Үчүнчүсү, туугандар, эң биринчи, азыркы убакта Кыргызстан үчүн, биздин эл үчүн, биздин элдин жаны, руху жана денеси үчүн абдан чоң дүйнөдө көрүлгөн согуш болуп жатат. Эмне себептен? Сиз билесиздер, чегара ачык. Мен өзүм 25 жыл таанышып келген полковник Асан Жаныбек жолдошевич, арда келмен 25 жыл чегарада иштегенмин. Көп оорудум. Больницадан чыкчу эмесмин. Бирок акыркы 4 жылдан бери мен ушу кыргызчылык, табышчылыктын айынан айыгып, мынакей 5 хронический диагнозум бар, айыгып калган. Ошодон айыгып, буюрса азыр бирөө эле калды да. Азыркы убакта мен аары менен иштеп жатам. Апитерапияны өздөштүрүп, жана аары заттарынан ар кайсындай дары бальзамдар чыгып жатабыз да. Көп элге шыпасы тийип жатат. Анан айтып кетерим, кыргыз эл үчүн азап чоң согуш болуп жатат. Бизге деген текшерилбеген дарылар кирип атат. Көбүнчөсү плацебо деген сен түшүнөсүңөр. Убакыт болуш менен кыска көп түшүнө алат. Ошол андан тышкары текшерилбеген дарыларды Кыргызстанга алып келип, эксперимент кылып, ошончо туура айтат. Казакстанда, Индиядан, Пакистандан көп дарылардан адамдар тескери таасир алып, угуп, бооруна жана бөйрөгүнө туура эмес таасир берип, адамдар өлүп жатат. Аны статистика ачык айтпайт. Бул мен айтып коеюн. Муну билесиңер. Ошондуктан биринчиден эл жыргаган үчүн бизге талаптарга кайрылып жатабы? Элине жыргаган үчүн врачтардан отказ кылып, мынакей врачтардан 40 000, 100 000 сом операцияга акча сурап жатышат. Мамлекет больницада иштеп жатып, ошого өз милдетин айлык алып жатып, частный клиникасы бир жөн. Мамлекетте иштеп ошондо элден уялбай акча алып жатышат да. Элдер андан качып бизге келип жатат. Мынакей биздин бальзамдан, апитерапиядан 3 аял 2000 сомдон төлөп туруп, биздин бальзамдар өзү үй шартында 2 айдын ичинде кистасынан айрылды да, кистасы жоголду да, рассас алса. Ошол кистаны алыш үчүн врачтар 80 000 сом сураганда, ал аялдын шарты жок болчу, акча төлөш шарты жок болчу. Көрдүңүздөр, то есть эл ишенген үчүн азыр элдик дарыгерлерге кайрылып жатат. Элдик дарыгерлер талаптардын даражасы өсүп жатат да. Бул керектүү нерсе. Муну деген жаптырбаш керек. Туура айтып, мен колдоймун. Мыйзамды жейин алып келиш керек. Бирок бүгүнкү уюштуруучулар, мен айтарым, бүгүнкү күнү мыйзамды кабыл албастан, мыйзам үчүн чийик экен. Мен бизче окуп чыктым дагы, көп чалап чыгып үлгүрбөй калдым. Мыйзамды дагы жакшылап, шашпай, жазга жууп, жакшы мыйзам кабыл алыш керек да. Анан могу талаптардычы, могу бир рамкагачы, жана МВ деп туруп, элдик дарыгер институт деп ачабыз, ошого камтып салыңар да. Элдик дарыгер талаптарды кандай протоколго чыгаргыла. Врачтар, мынакей, мен бир кемпирдин заары токтой алганда, мага айткан эмес. Бирок ошо биздин бальзамдан заары токтопту да, врач мени чакырды. Сиз эмне үчүн дарыладыңыз? Кантип дарыладыңыз? Ушундай бальзам жасайм, ары чактырабыз. Десем, эмне үчүн дарыладыңыз? Лицензияңыз барбы деди. Мен врач эмесмин дедим. Мен табып элемин. Мындай самостоятельно десем, айттым да, ушундай заары токтоп билесизби? Мен айткан эмес дедим. 2 жылдан бери дарыладык, айыкпай жүрүп, заары токтопту, жакшы болуп калды деди. Анда айттым, сиз мени эмне урушуп атасыз дедим да. Сиз врач болуп туруп, 2 жылдан бери акчасын алып, ушу кемпирди дарылабай, 85 чыккан кемпирди дарылабай, биздин бальзамдан дарыласа, сиз мени колдоп сүйүнүш керек дедим. Анан айтат, мен кыргызжан бар эле, кыргызым ар менен чактырып жүрчү. Сиз врачсыз да, сиз оорубайсыз да дедим. Сиз врачсыз да, сиз өзүңүз дарылабайсыз дедим, көрдүңүзбү? Врачтар өзү ишенбей бизге элдик дарыга кайрылып атат. Ар менен чактырып берсин. Эми кыска сөз кыскартайын туугандар. Мыйзамды жакшылап толуктайды. Могу элдик дарыгерлерди мен каршымын, жана бир элдик дарыгер деген наамдычы бир институт түзөткенбиз да, ошол институт берет экен да, могу мыйзамдын негизинде караса. Андай туура эмес. Элдик дарыгер деген наамды эл өзү берет. Эл өзү берет, мынакей. Канча киши дарылап берсе, элдин даражасынан эл өзү берет.
Бул биринчи. Экинчи маселе. Анан Моракел туганда мыйзамдачы көп нерселер деген мындай сурой деп да чийик да быша элек. Мынакей биздин арабызда бакчылар бар, эмчилер бар, домчулар бар, тамырчылар бар. Суу менен дарылаган бар. Зыярат калпап дарылагандар бар. Ыйык жерлер менен дарылагандар бар. Ала менен байланышкандар бар. Ары менен, жылан менен бакан эми толтура ошонун баарына мыйзамда определение аныктама бериш керек. Ал жөнүндө эч айтылган эмес. Бул жерде ал жөнүндө эч сөз жок. Ошонун баарына определение бериш керек да. Керек болсочу. Сууга дуба салып туруп 2 мүнөт дем салганда суу молекулярный составын өзгөртөт экен да. Ошону япониялык окумуштар изилдеп туруп Нобелевский премия баратат. Аны биздин аталарыбыз илгери билген да. Сууга дуба кылып туруп ысык суу ичип коюп бизде дарылачыбыз беле. Көрдүңөр, ошонун бүт баарын определение бериш керек да. Бул кыргызчылык, нетрадиционный медицина деген бул чоң нерсени бириктирет да. Бул мындай жатканда официальный медицинада күчтүү нерсе да. Ошондон ошо өнүктүрүш үчүн давайте шашпайлап муну жакшылап аналитиктерди, жакшы кишилерди, эксперттерди керек болсо акча чыгаралы дагы ошого чогултуп ушу мыйзамды жакшы бир мыйзам кабыл алып алчы туугандар. Рахмат.